Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаевка козголгон кылмыш иши калыс каралып, Текебаевдин камакка алынышына себепчи болгон орус жараны Леонид Маевский дагы жоопко тартылышы керек. Бул тууралуу эл өкүлдөрү билдирип чыгышты. Бүгүн парламентте Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаевдин камалышы боюнча УКМК жана башкы прокуратуранын башчысынын маалыматы угулду. Парламентарийлер Өмүрбек Текебаевдин баш коргоо чарасын өзгөртүүнү талап кылышты. 5 саатка созулган парламенттин бүгүнкү отурумунан кабарчыбыздын материалы. Бүгүн парламент Өмүрбек Текебаевдин камакка алынышынын себептери боюнча УКМК жана башкы прокуратуранын маалыматтарын укту. Абдил Сегизбаев дагы, Индира Жолдубаева дагы Өмүрбек Текебаевка кылмыш ишин козгоого баардык далилдер жетиштүү деп билдиришти. О получении Текебаевым Өмүрбек Черкесовичем и его близким окружением денежных средств в размере $1 миллиона США. Маалымат бергени келишкен УКМК жана башкы прокуратуранын башчылары мыйзам бардыгына бирдей дешти. Эгер мыйзам чындап иштесе, эмнеге Текебаевдин камакка алынышына себепчи болгон орус жараны Леонид Маевский эмдигиче жоопко тартылбай жаткандыгына эл өкүлдөрү кызыгышты. Кайсы жерде чындык, кайсы жерде калп вакыт өткөндөн кийин билинет. Но проходит 7 лет, появляется крупный бизнесмен, как вы его называете, заявляет, что какой-то чиновник наш получил денежные средства. Это достаточный повод для возбуждения уголовного дела и заключения под стражу, получается, да? Кроме этого, подтверждением этому также являлись и другие свидетельские показания, которые являются достаточными для того, чтобы возбудить уголовное дело. Акча берди келе, пара берди келе депчи. Адилет үчүн ошол кишилерге дагы бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандын мыйзамы жол берет. Ошолорго дагы иш козгош керек эле ошогочу. Эгер Текебаев чынында Леонид Маевскийден каражат алган болсо, $1 миллион Кыргызстанга кандай жол менен киргендиги кызык болду. Кандайдыр бир видео же аудио же скрытый видео камера менен же жанагындай видео наблюдение менен барганы келгени боюнча Өмүрбек Черкесовичтин Москвадагы же каерде барбы ушундай факт? Бардык видео, аудио, тиешелүү фактылардын баардыгын чогултканга аракеттерин бар кылып жатат. Мен ойлойм, 25 жыл ушул Кыргыз мамлекетине чындык деп айтып келип, бир заматта коррупционер болуп калышына мен жеке ишенбей турам. Эл өкүлдөрү чет өлкөлүк жарандардын көрсөтмөсү менен эле Кыргызстандын жарандарын кармай берүүгө каршы пикирлерин билдиришти. Взятка берип атат. Биз айтып аткан орустун жараны. Ал кандайча анан бул жерде 303 статья козголот. Бул статья туура эмес коюлган деп ойлойм. Ушул боюнча кандай жообуңуз бар, Индира Арыспаевна? С утра я говорю, что есть достаточно основания для возбуждения уголовного дела именно по этим статьям. Бүгүн башкы прокурор менен УКМК башчысы Леонид Маевскийди бири жабырлануучу десе, экинчиси жабырлануучу эмес деп чыкты. Ушундан улам эл өкүлү Исхак Масалиев экөөнүн тең профессионал эмес адистер деп, жооптору бири-бирине дал келбей жаткандыгын айтты. Экөө тең адис эмес өзүнүн кесип боюнча. Бирөөсү деле бирде кылмыш иш козгоп тергөө жүргүзүп сотко жеткирген эмес. Түшүнүктөрү жалпы академиялык түшүнүктөрү. Соттун чечими чыга электе эле Өмүрбек Текебаевди айыптоо туура эмес болгондугун эл өкүлдөрү билдиришти. Мен Өмүрбек Черкесовичти азыр күнөөлүү же күнөөлүү эмес деп айтпайм. Бирок бир эме бар, презумпция невиновности деген. Эч кимдин укугу жок. Сот боло электе туруп күнөөлүү деп. Ошону так биз билип алыш керекпиз. Эгерде бир адамга биз мыйзамды, кылмыш кодексту карата ага колдонуп атабызбы, башкаларга дагы колдонуш керек. Жыйындын соңунда парламентарийлер буга чейин Аида Салянова боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия Өмүрбек Текебаев менен Алмамбет Шыкмаматовдун ишин карасын деп бир пикирге келишти. Иззат Шугралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь.